Бисара Атакулова. Кандай проблема бар эле? Мен 2 жылдан бери психология тараптан өзүнүн өнүктүрүү сабактарын окуп келип атканмын. Анан ушу Барчынайдын историясынан эле доктор Өмүрбектин Жандуу кент деген медитация сабагын окуп калдым дагы. Кызыгып келдим. 10 күндүк курсуна катышып, алган 2 жылдык алган сабактарыма баарына жооп алдым. Өзүмдү таппай көп изделди. Шашып жашап жүргөндө токтодум. Шашпай жашап калдым. 2 күндө эле айтты, өзгөрдүм деп. Өзүмө да байкалды. Мен сабакка чейин бул өзүмдү таппай жүргөн экенмин да. Окуйт элем, изилденет элем. Бирок мындай ички внутренний покой жок эле да. Ал тренерден окуп аткам, бул тренерден окуп аткам, изденип аткамын, китеп окуп аткамын. Бирок мындай баягы иштен жарылуу болбой атканда сама мотивация жок экенин мен түшүндүм бул доктор Өмүрбектин практикасынан кийин. Бул медитация бир сонун нерсе экен да. Мен бул сабакка ошо Барчынай Кадырбекованын стористерин көрүп, ошо сабакка аттанып келип калдым. Бул сабакка бул жерде мен дагы буга чейин өзүм үстүнөн иштеп, канча 2-3 жылдан бери уже изденип жүргөн болчумун. Бул сабакка келип, ошо канча эмелерге катыштым, курстарга. Бирок ал курстардан мындай убактылуу эле мотивация алып, убактылуу эле эме кылам, кайтара эле ошо состоянияга түшүп калам. Бирок ошо стористерден көрүп, ошо бир сабагына катышып, ошо сабактан ушу өзүмө мага керектүү, мен жан дүйнөмө жаккан нерсе экенин билдим дагы. Ошо 10 күндүк доктор Өмүрбектин сабагына катыштым. Бул сабакта эң негизги, эң биринчиси бул жерде практика экен. Баягы наркындай сырттан эле мотивация берип, теорияны айтып, техникаларды бербейт экен, сразу эле практикадан баштайт экен. Практикадан баштап уже мындайча айтканда мен баягы мындай бардык ситуацияны ошо Аллахка тапшырганды үйрөндүм. Азыр эч нерсеге кызыгат болбогон, бардык ишин ошо Аллахка эле тапшырып коюп, ошол аркылуу чечилип эле бардыгы чечиле баштады да. Анан дагы бул жерде ошо Аллах Таала менен болгон бир мамилени байланышты таптым да. Анан жан дүйнөм тынчып, ошо азыркы мындай эжелер айткандай, ошо азыркы күн менен жашап калдым. Мен Бишкектен келдим. Менин келгениме себепкер бир тууган иним Алмаз. Мен азыр ага ыраазычылыгымды билдире алам. Буга чейин мен аны түшүнбөй, анын айткан сөздөрдүн баарын терс кабыл алчумун. У меня был очень большой негатив. Мне казалось, что в окружении все виноваты, кроме меня. Я получила свое душевное спокойствие, и от этого даже мой грудной ребенок начал спокойно спать. Это пришло ко мне где-то после 3 дней медитации, наверное. Я поняла, оказывается, можно жить спокойно, и не все против меня, оказывается. Я до этого думала, что даже родной брат против меня, а оказалось, что он как бы старался в мою сторону. Я очень благодарна ему. Спасибо, Алмаз. Мен доктор Өмүрбекке кантип келип калганымдын себеби биз Барчынай Кадырбекованын аябай өзүбүзчө мечтать эткенбиз. Көп курстар менен болатып, анан кичине чарчагандай сезип өзүбүздү, анан бир ушундай сонун бир медитация өтүп турган бирөө болсо, жок дегенде 2 саат 3 сааттан медитация кылсак сонун болмок деп кеңешип отуруп эле биз Жалалатка барып калдык. Ошол жерден биз Өмүрбек байке менен таанышып калдык. Бизге жараткан өзү алып келип койду да. Аябай сонун болгон медитациялары. Биз медитацияны мурда YouTube'дан карап, ошо билгендей жасай берчик. Оказывается, учур жакка келүү, тынуу деген методдор бар экен. Аларды жасаганда аябай башкача сонун нерселер болду. Особенно менде биринчи аябай эмелер болду. Ден соолугумдан, сөөктөрүмдөн алар сынгандай болуп жатып, колдорум, буттарым кыймылдабай калган учурлар болду. Организмде чындап өзгөрүүлөр толтура болот экен. Менин кебирки тааныштарым анан ошо 3-4 күндөн кийин өзлөрү звонок болуп, жашта коюп калыптырсыз, ар дайым чарчаңкы көрүнүшүң эле азыр жашталып калсың деп мага эмелер айтып башташты. Анан ооба, чындап техникалар аябай сонун. Практика, постоянно практика кылышыбыз керек экен. Биз көбүнчө билем деп эле билген нерселерибизди ошо окууларды, сабактарды алып жүрөт экенбиз, истощение болуп кетет экенбиз да.